Тил көпүрө, тилим менен билимге, тил адамга кубаныч берет өмүрдө, тил адамды бакыт даңкка жеткирет, тил адамды шорго салат, өлтүрөт. Дегендей эле тил биздин улуттук чоң баалуулугубуз. Мына ушундай баалуулугубузду сактап, өнүктүрүп келе жаткандардын баардыгын бүгүнкү кыргыз тил майрамы менен куттуктаймын. Бүгүн 23-сентябрь Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил күнү. Мындан 31 жыл мурун, тагыраак айтканда 1989 жылы 23-сентябрда кыргыз тили мамлекеттик тил деген статуска ээ болуп, ошондон бери бул күн өлкөбүздө тил майрамы катары белгиленип келет. Кыргыз тили кылымдарды баскан тил, кыргыз тили көркөм өнөрү дастан тил, кыргыз тили бабам Манас жашаган мезгилдеги зор тарыхты каткан тил. Эне тилди эчен акын ырдады, эргип көпкө ырларынын ыргагы. Эне тилин эчен акын мактады, мактоо менен эне сүтүн актады. Ар бир эл өзүнүн тили аркылуу гана ата бабалардын руху менен байланыша алат. Өз тилин жоготкон эл ата бабалардын руху менен болгон байланышын жоготкон эл тарыхын жоготот. Тарыхын жоготкон эл тамырын жоготот. Тамырын жоготкон эл анан өзү да акырындап куурап жок болот. Кыргыз тили улуу тил экендигине шек жок. Анткени улуу тил болбосо ал Манас баштаган ооз-эки чыгармачылыктын 40 томдук үлгүлөрүн жаратканга күч кубаты жетмек эмес жана көптөгөн дастандардын баарын поэзия тилине салып сүйлөтө алмак эмес. Андай бийик деңгээлге жетүү үчүн тил 1000 жылдык жолдорду басуу керек. Кыргыз тили менен кыргызды дүйнө жүзүнө Чыңгыз Айтматов өзүнүн чыгармалары менен тааныткан. Акындын багын ачкан тил, акылды элге чачкан тил, башынан сактап жадайткан бабабыз Манас баткан тил, аламды элге таанытып, Айтматов багын ачкан тил.